Тажикстандын тышкы иштер министринин ордун басары чыгып туруп айтты, но Кыргызстандын журналисттери чатак экен, алар бизди жеңип кетти. Ал жерде баягы заман алмашты, көп терминдер, жаңы технологиялар, жаңы медиалар пайда болгондуктан биз ошолордун баарын камтып, Жаңы мыйзам керекпи же болсо күчүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизсе болобу деген да маселе бар да. Бул методикалык жагынан алып караганда бизде 2700дөн ашык жалпы маалымдоо каражаттары катталып бар, бирок анын ичинде кайсынысы реалдуу түрдө кайсынысы иштеп атат деген дагы маселе жаралат. Өзгөчө бир талаптар коюлуп атат. Биз эки массалык маалымат каражаттары эки каттоодон өтүш керек болуп атат да. Мамлекетте иштеген медианын бар, мамлекеттин көзүн карайт. Муниципалдык медиада иштегендер муниципалдын көзүн карайт, муниципалдык бийликтин. Эртеңки күнү Нью-Йорк Таймсты элемес, Бишкек Таймсты да бир окуп коелучу, алардын пикири кандай экен. Эмнеге биз ушундай мындай кеңири алыска кете турган максаттарды койбойбуз? Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Өкмөт сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин комитеттеринде каралууда. Биз бүгүн ушул мыйзам долбоордун күнгөй тескейи тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов менен журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкысы эле суроо, ушул сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун бизге зарылчылыгы барбы? Кымбат айым, ооба, бул мыйзам долбоорунку азыркы учурда бар. Эмне үчүн дегенде 92-жылкы мыйзамдын азыркы күчүндөгү мыйзам айтканда актуалдуулугу жоголуп баратсак болот деп айтсам болот. Эмне үчүн дегенде ал жерде баягы заман алмашты, көп терминдер, жаңы технологиялар, жаңы медиалар пайда болгондуктан биз ошолордун баарын камтып, ошолордун негизинде бул мыйзамдын айтканда актуалдуулугу керек. Эмне үчүн дегенде ушул биринчиден мамлекеттин маалымат коопсуздугун камсыздоо, мындан сырткары ошол бирдиктүү саясат жүргүзүп, баягы ошол массалык маалымат каражаттарынын реестрин түзүп, мындан сырткары ошолордун базасын түзүп, анан ошол жоопкерчилик маселесин дагы кароо боюнча бул жерде ушундан улам бул мыйзам долбоору керек бизге. Жакшы, Нурдин мырза, ушул эле суроону сизге узатайын. Мен эми өзгөрүүлөр кереги жок деп айткандан алысмын. Албетте мен Чыңгыз мырзанын оюна кошулам. Технологиялар өнүгүп атат. Мисалы алсак, бир 10 жыл мурдак менен азыркы жана социалдык тармактын таасири, көлөмү жана башка эмелери кыйла өстү. Ошол эле убакта жаңы мыйзам керекпи же болсо күчүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизсе болобу деген да маселе бар да. Бул методикалык жагынан алып караганда 2 жыл мурда президентибиздин жарлыгы менен Кыргызстанда мыйзамдардын инвентаризациясы болуп өткөн. Ар бир тармак боюнча ошо болгон мыйзамдардын баарын карап чыгышкан. Ал жерде кодекстерге, конституциялык мыйзамга гана өзүнчө иш жүрдү. Ушу жанагындай жөнөкөй мыйзамдардын катарына кирет. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам. Ошолордун баардыгы каралып чыккан. Анан ошонун жыйынтыгы менен ушу массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж эмес деген жыйынтык чыккан. Ошондон кийин бир жыл, 1,5 жылдан кийин толугу менен ал мыйзамды жокко чыгарып, кайра башынан баарын жазып чыгыш канчалык кажети бар эле деген суроо туулат. Себеп дегенде жанагы мамлекеттик саясатта преемственность деген бир түшүнүк бар да. Бүгүнкү жасап аткан иш менен эртең ал уланыш керек. Карама каршы бир иш-чараларды баштабаш керек да. Болбосо анда элге дагы, бизнеске дагы баарынан түшүнүксүз абал түзүлүп калат да. Эртеңки күндө мындай кандай пландаштыра албай калат да. Ошон үчүн эгерде андай ошо инвентаризациянын жыйынтыгы туура эмес чыкты десе, анда ошонун ушул мыйзамга карата чыккан корутундусу туура эмес десе, анда ошонун башкача бир иликтөө жүргүзүп, жок бул эскирип калыптыр, ушундай толугу менен кайра башына жазып чыгыш керек десе, ошол документти сиз көрсөтүп бербейсиздерби деп мен ушу жанагы юстиция министрлигинин өкүлүнө бергем. Мүмкүн ал парламентте көрсөтөттүр ал документти, бирок бүгүнкү күндө биз аны көрө элекпиз.
менимче ушул күчүндөгү мыйзам 30 жылдан бери иштеп келатат. Эч кандай бир чечилбеген бир мүчүлүштүктөр, бир карама каршылыктар, же бир сотко барып, сот отуруп бул мыйзамдын мындай чечүүчү жолу жок экен, бул ушундай бир юридикалык казусту жаратып атат деген кырдаал түзүлбөгөндөн кийин, андай случай болбогондон кийин мүмкүн ушул эле мыйзамга 4-5 берене кошуп туруп, ушул жанагы жаңы заманбап технологияларга карата ошону жөнгө сала турган беренелерди кошуп туруп эметсе деле туура болот беле деген ой бар да. Чыңгыз мырза, чын эле ушул жерде маселе жаралып атпайбы? Ушул 92-жылдагы мыйзамга өзгөртүүлөр деле киргизип, балким толуктоолорду киргизип койсок кандай болот эле депчи? Ушул боюнча. Бул боюнча биз тилекке каршы юрист эмеспиз, бирок Нурдин мырза билет, биз ошол башка дагы талкууларга, башка эфирлерге барып жүргөндө жогорку кеңештен деле ошол депутаттар тарабынан ушул суроолор берилген. Ал жерде ошол юстиция министрлигинин билдирүүсүндө, позициясында, сунушунда алар айтып атат, эгерде мыйзамга, жаңы мыйзам долбоорунда ушу 60-70% бир кандай да бир өзгөрүү боло турган болсо, бул анда жаңы мыйзамдын кабыл алынышына түрткү болот дегенден улам бул ошондон улам алып келип атат. Эмне үчүн дегенде, жаңы мыйзамда жок кээ бирки пункттар, мисалы ошол эле милдеттүү түрдө каттоо, анан кийин аккредитация маселеси, мындан сырткары ошол башка мамлекеттин жарандары бизде Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарын ача албайт деген бир ошондой пункттар бар. Мындан сырткары дагы бир топ жаңы эмне айтканда жаңылыктар, новшестволор бар. Ошондон улам бул мыйзамдын жаңы мыйзамдын кабыл алынышына эмне айтканда бир жол ачылып атат да. Ошондон бирок эми бул жерден көбүнчө нааразы болгондордун себеби эмне үчүн ошо милдеттүү түрдө катталыш керек деп, азыркы 92-жылкы күчүндөгү мыйзамда деле бул катталышы керек деген, каттоодон өтсүн деген деле пункт бар. Бир гана ошол биздин жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеп жаткан биздин редакциялар, биздин кесиптештер ошол нормаларды эле аткарыш керек. Анан жаңы мыйзам негизинде, анткени бизде 2700дөн ашык жалпыга маалымдоо каражаттары катталып бар, бирок анын ичинде кайсынысы реалдуу түрдө кайсынысы иштеп атат деген дагы маселе жаралат. Мисалы, эгерде бул каттоо бүт юстиция министрлигинен, Адилет министрлигинен өтүп аткандыктан, аларда ошо актуалдуу база болуш керек да. Анан аларда жалпы эле тизме боюнча саны бар, 2700дөн ашыкта турат. Ал эми мисалы мен биздин Маданият министрлиги телерадио уюмдарды каттоо боюнча биз иш алып барабыз, мисалы иштетүү боюнча. Анан биз ал жерде билебиз. Мисалы Кыргызстандын аймагында 102 телеканал болсо, анын ичинде 57 иштейт. 57 иштейт. Анан мына могу азыркы 1 жылдын 23-жылдын дагы анализин карап атабыз. Эгерде 1 жылдын ичинде эфирге чыкпай турган телеканалдар болсо, аларды дагы биз ишин токтотобуз деп. Демек, Кыргызстанда азыркы учурда 23-жылы кандайдыр бир себептерден улам 23-жылы 8 телеканал иштеген эмес. Демек, 8 телеканал дагы эмне айтканда алардын уруксаты жокко чыгат. Ошондо 102нин ичинен азыр 57 иштеп атса, ошондо бир 49га чейин эмне айтканда дагы телеканал калат деген мисалы ошондойлор бизде так статистика бар дагы. Ал эми киргизип аткан жанагы жаңы мыйзам долбоорунда киргизип аткан жанагы терминдер, веб-сайттардын баары катталсын деген маселе дагы болду. Ал жерде ошол веб-сайттарда бул жерде Кыргызстандын ичинде ошол эле белгилүү аталган массалык маалымат каражаттары, маалымат агенттиктери, булар баягы интернет ресурс болуп иш алып барыш керек да. Анан алардын массалык жалпыга маалымдоо каражаттары деген каттоосу жок эле иш алып барып атат. Демек, алар жалпыга маалымдоо каражаттары жок, ал боюнча сайтта иштегенге мүмкүн эмес деген бир жалпы эгерде юридикалык термин алганда тыянак чыгып атат да. Ошон үчүн биз ошол Кыргызстандын аймагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешеси бар маалымат таратуу боюнча иштесе, алар дагы ошол санарип түзөтүү министрлигинен сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек деген биз ошол норманы киргизип атабыз. Эмне үчүн бул керек? Анткени бизде канча маалымат агенттиги бар, сайт, веб-сайт катарында ошолордун айтканда базасын, ошолордун реестрин түзүүнүн негизинде бул ушул менин оюмча актуалдуу. Жакшы. Нурдин мырза, ушул жерден каттоо боюнча сизге суроо бергим келип атат да, негизи эле ушул мыйзам эгер өтүп калса, көз карандысыз медиалардын иши кандайдыр бир тоскоолдук жаралып калбайбы ишине? Себеби балким каттоодон өтпөй калышы деле мүмкүнбү? Ушундай кооптонуу барбы? Ошол негизги ушу жанагы көйгөй жаратып аткан ченемдердин бири ушул. Мисалы, бул жерде Чыңгыз мырза айтып атат, мына күчүндөгү мыйзамда дагы жанагы массалык маалымат каражаттары каттоодон өтүш керек. Анан
2019-жылы өкмөттүн токтому чыккан жана реестр түзүү боюнча массалык маалымат каражаттарынын реестри. Өзү юстиция министрлигинин сайтына кирсе, эки эле реестр бар. Юридикалык жактар, анын ичине бардыгы кирет. Билим берүү тармагы, саламаттык сактоо, курулуш болобу, өндүрүшпү, соодабы, ошо бүт баары юридикалык жак деп эле катталат. Анан экинчи тизме атайы ушу массалык маалымат каражаттарына өзүнчө реестр кирген да. Мен билбейм эмне үчүн ушу бизге бир ушундай бир башкача бир өзгөчө бир талаптар коюлуп атат. Биз баягы эки массалык маалымат каражаттары эки каттоодон өтүш керек болуп атат да. Уну эч жада калса жанагы курал жарак саткан магазиндерде эки жолу өтпөйт да. Бирок ошо жанагы массалык маалымат каражаттарына ушундай талап бар. Азыр милдеттүү түрдө жанагы жогорку кеңешке түшкөн мыйзам долбоорунун текстиндеги нормасын карасак, бардык сайттардын баары каттоого тийиш. Массалык маалымат каражаты катары. Ал боюнча дагы мына Чыңгыз мырза парламент комитеттин отурумунда дагы айтты. Бул боюнча дагы жана өзгөрүшү мүмкүн. Жана коомдук талкууда дагы муну ортого салабыз. Ал жагы эметип атат. Бирок андан тышкары дагы мисалы жана алдоо жолу менен алынган өлүк жокко чыгарылат деген норма түшүнүксүз да. Мисалга алсак, жанагы положение бар. Юридикалык жактарды каттоо жөнүндө. Ал жакта алдоо деген сөз жок. Бирок биз бүгүнкү күндө мына эл кимдерге арызданып атат. Мисалы бизде жана үйдү куруп беребиз деп курбай качып жүргөндөр, мисалы ошолор алдап кетти. Же болсо жана финансылык пирамидалар алдап кетти деген көптөгөн жана арыздар түшүп атат. Эмне үчүн ошолорго карата ушундай норма кирбейт дагы, бир эле ушу журналисттер алдоо жолу менен алат экен да. Калган юридикалык жактардын баары алдабай эле алат экен да. Анан бизге карата эле ушундай бир түшүнүксүз бир неме кирип атат да. Алдоонун ичинде эмне кирет? Ошонун бир мындай тизмесин так түшүнүктүү болуш үчүн берилбегени, ошону биз айтып атабыз. Бул бир. Экинчиден жанагы эмне үчүн эки каттай турган орган кирип атат. Бул да түшүнүксүз. Мисалга алсак, айтып атат, жана электрондук массалык маалымат каражаттары юстиция министрлиги санариптик өнүктүрүү министрлигинен өтүш керек. Бирок бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз. Гезет деп аталабы, же радио деп аталабы, же телевидение деп аталабы, ал сөзсүз түрдө сайтыда кошо жүрөт. Ошону менен бирге алар социалдык тармактар аркылуу өзүнүн контентин мындай жеткизип туруп атат да. YouTube'дагы, Instagram'да бардыгы. Анда кандай айырмачылык бар? Мына гезит түрүндө гана чыккан массалык маалымат каражаттар калган жок Кыргызстанда. Юстиция министрлиги эркин тоо менен жанагы кызыл тууну кыргыз туусун эле каттап эле ошо эки эмеден турган массалык маалымат каражаттан турган реестрди кармайбы. Жок, бул ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Бардыгын эле бир эле орган караганга мындай эмне тоскоол болуп атканы түшүнүксүз. Анан жанагы эскертүү дегенди 4 орган берет экен. Бул дагы түшүнүксүз. Алар эмне негизинде берет? Ал кайсы тартипте эмне ченемдик актын же өзүнчө ар бирөөсү өзүнчө иштеп чыгабы? Ушу мындай эмне үчүн ушу жана каттоо жагын өтө эле мындай татаалдаштырып, мындай түшүнүксүз кылганы мындай ошол жагы бүдөмүк болуп атат. Чыңгыз мырза, ушул жерден сурайын деп ушул боюнча түшүндүрүп өтсөңүз, мисалы. Бул жерде жок, бул жерде түшүнүксүз деп деле айта албайм. Эмне үчүн дегенде мен дагы башында сөзүмдө айтпадымбы. 92-жылы деле айтылып турат, ал жерде жазылып турат. Ар бир массалык маалымат каражаты, жалпыга маалымдоо каражаты сөз түрдө айтканда каттоодон өтүшү керек деген эле маселе. Ооба, мен заман алмашып атат, 30 жыл өттү. 30 жыл өткөндө жаңы технологиялар кирди, тигинти минти болгондон анан азыр ошолордун баарын мына иретке келтирип, Нурдин мырза туура айтты. Кыргыз туусу менен эркин тоон эле каттап коюп эле калгандары жок. Биз салттуу жалпыга маалымдоо каражаттарынан да сырткары биз жаңы ошол пайда болгон жана интернет ресурстар, алардын ичинде ошо массалык маалымат агенттиктери, интернет басылмалар дегендей ошолордун баарын тең баягы ошол каттоого санариптик өнүктүрүү министрлигине бул керек азыркы учурда. Анткени биз чындыгында азыр билбейбиз.
көп нерселердин баарын. Анан азыр ошол эгерде дагы кайрадан каттоо өтө баштаса, Адилет министрлигинен жана эмеге салттуу медиаларчы, анда ошондо актуалдуу база көрүнөт да, ошондочу. Ким эгерде мындай да, азыр жаңы мыйзам буюрса кабылданып кала турган болсо, сөзсүз түрдө бул кабылданып турганда бул жогорку кеңештин депутаттарынын колунда өзгөртүүлөрдү киргизүү, сунуштарды берүү, медиа рынокундагы ошол сунуштардын негизинде бул жаңыдан кайрадан бир экинчи окууга, мындай айтканда, эгерде биринчи окуудан өтүп экинчи окууга өтсө, анда ошолордун сунуштардын негизинде анан жаңы мыйзам, бир жаңы продукт, мындай айтканда, пайда болуп чыгат, документ. Анан ошондо эгерде бул мыйзам кабылдана турган болсо, ошондо анан Адилет министрлиги иш жүргүзүп, ошондо аларда бир актуалдуу база пайда болот. Анан ошондой айтат, так, Кыргызстанда момча телеканал бар экен, Кыргызстанда момча иштеп аткан күчүндөгү гезит бар экен, момча журнал бар экен. Ошол эле маалда санариптик өнүктүрүү министрлигинде аларда дагы момча веб-сайт бар экен деген бир түшүнүк болот. Ал эми жанагы кооптонуп аткан, коркунуч туудуруп аткан жанагы кайра каттоо учурунда каттабай коет деген. Көз карандысыз медиа. Эми бул жерде мындай чекет, көз карандысыз медиа деп айтсак туура эмес болуп калат. Эмне үчүн дегенде, негизи жалпыга маалымдоо каражаттарында 3 эле бар. Бул жерде мамлекеттик, муниципалдык, анан ошол жеке тараптын деп койсок болот да, мында коомдуку деп койсок болот. Бирок көз карандысыз айтсак болот. Анткени мамлекетте иштеген медианын бар мамлекеттин көзүн карайт, муниципалдык медиада иштегендер муниципалдын көзүн карайт, муниципалдык бийликтин. Ошол эле маалда жанагындай ар кайсы донорлордун акчасын алып, же болбосо башка бир мекемелердин акчасында иштегендер, демек алардын мындай айтканда көзүн карайт деген эле сөз болот. Ошон үчүн биякта көз карандысыз деп айтсак туура эмес болот. Просто медиа деп айтсак, жаңы медиа деп айтсак туура түшүнсөк болот ошондо. Ошон үчүн аларды каттабай коюу дегенде жок. Бул жерде эми биз деле Маданият маалымат министрлиги баягы түздөн түз биздин ишибиз ошол жалпыга маалымдоо каражаттарына тийиштүү болгондуктан биз деле ага мындай өзүбүз деле кызыктарбыз, карайбыз да, баарынча. Жөн эле тигилерден жаап коюп деп менин оюмча андай маселе болбойт. Анткени бул жерде билесиздер, мурда күнү президентибиз дагы ошо интервью берди, сөз эркиндиги боюнча. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болгон жана боло берет. Эч кандай сөз эркиндигин чектөө же ага тоскоол боло турган эч кандай кадамдар болбойт. Жакшы, Нурдин мырза, ошол президенттин маеги боюнча суроо бергим келип атат. Президент ушу кабар агенттигине берген маегинде айтпадыбы, сөз эркиндиги бар Кыргызстанда депчи. Негизи эле ушул сөз эркиндиги чын эле барбы Кыргызстанда? Сөз эркиндиги бар, мен президенттин оюна кошулам. Салыштырмалуу алып караганда бул ачык, менимче бул ачылыш деле болбойт. Биздин коңшу мамлекеттердин жанында Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстандын жанында Кыргызстан ар дайым ошо жанагы сөз эркиндиги мындай көбүрөөк мындай деңгээлде мындай ишке ашканы мындай баарына эле маалым. Бизде эркин медиалар, өзгөчө күчтүү журналисттер бар экени мындай бул факт. Башка кеп, эгерде ушул мыйзам долбоору кирсе, эртеңки күн жөнүндө да айтып коелу, эгерде ушунча тоскоол жаратчу мындай бир татаалдаштырып жиберсе, мисалы эки каттоодон бир эмес, бардык чарбалык субъекттер бир эле каттоодон өтсө, биз эки каттоодон өтсөк, аны болсо каалаган убакта мисалы чиновниктер сен мени алдап кеттиң, мен кайра чакыртып алам деп алардан көз каранды болуп калсак, ошолордун көзүн карап калсак, ошондо кандай болуп калат? Мына маселе ошондо болуп атат. Анан жана мына Чыңгыз мырза айтпадыбы, азыр ушул мыйзам кабыл алынып күчүнө кирип калса, анан баягы туруктуу тизме түзүлөт, ким иштеп аткан, иштеп атпаган, эми баягы бир четинен түшүнүктүү, бирок логикалык жактан бул эксперименталдык мыйзам болуп калабы? Мисалы, Кыргызстанда канча медиалар бар экенин билип алыш үчүн жаңы мыйзам кабыл алыш керекпи? Биз башка тармакка андай мамиле кылып аткан жокпуз да. Анан мисалы канча курулуш компаниялары бар деп ошол курулуш жөнүндө мыйзамды кабыл алып аткан жокпуз да. Аны ошо жанагы күчүндөгү мыйзамдын алкагында, ошол жана иштеп турган нормативдик акттын алкагында деле чечип койсо болот да. Бул аткаруу жагы. Ошо аткаруу жагын мисалы эгерде ошо жана 2019-жылы мен айтпадым эле, жана токтом кабыл алынган жобо иштелип чыккан, анан ошол жерде юстиция министрлигине тапшырма берилген. Ошонусу мындай юстиция министрлигинен мындай тиешелүү деңгээлде аткарылбаганы азыр көрүнүп атат. 2024 болсо ошо бир
3-4 жылдай болуптур. Анан ошондон бери мисалы ошого мисалы өзү мисал келтирген бар. Говорит, башкаларга эмне үчүн бир кат жолдоп койгон жок. Мисалы мындай тартип чыкты, ошого жараша силер дагы бир сыйра каттоодон өтүп коюшуңар керек десе, мүмкүн алар деле ошону кылып коет беле. Мисалы жана журналист деген ал өзүнүн иши менен алек. Ал мисалы юстиция министрлигинин алган бөлүгү бар. Мен мыйзам негизинде салык төлөп, отчетторду берип иштеп келатам деген ойдо. Анан эгерде мисалы ошону өздөрү аткаруу жагын жакшы ишке ашырбай туруп, ошондон улам биз жаңы мыйзам кабыл алыш керек деген ситуация болуп калып аткан жокпу деп атам да. Жакшы, анан буга чейин ушул мыйзамга толуктоолорду киргизүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлбөдү беле? Анан сиз ал жумушчу топтун мүчөсүсүз, Негизи ушул жумушчу топтун сунуштары эске алындыбы? Мына азыр айтылып аткан, ушу баягы ортого түшүп аткан талаштуу ченемдер боюнча бардыгы боюнча биз бергенбиз. Мына Чыңгыз мырза, билбейм, ал жумушчу топтун мүчөсү болгон эмес, бирок баягы таанышсаңыз, жанагы пакетте келген эме, ошонун баары бар. Бир жолуна бир нече жолу биз бергенбиз. Себеп дегенде өзүңөр мүмкүн билип калдыңар, жана бир версиясы чыкты. Анан экинчиси, үчүнчүсү 5ке чейин кетип калды да. Анан ошонун ар бирөөсүнө биз берип атканда ошону сөзсүз түрдө ошону да кошо атап кетип аттык да. Мына маселени кайра эле ошол боюндан калып атат, ошону алып салыш керек. Ону же башка формулировкада бериш керек десек, тилекке каршы ошол эске алынбай келип туруп, эми ошону кайра биз эмес, эми жогорку кеңештин депутаттары айтып атат. Кымбатайым, бул жерде эми ошол талкууга айтканы чындыгында бар. Ал жумушчу топ президенттин тескемеси менен чыккан. Ал жерде 15 киши бар. 15 кишинин ичинде тилекке каршы биз жокпуз. Анан бизге баягы аткаруучу катары бергендиктен бул боюнча азыр ошол берилген сунуштарды эске алып, биз кээ бирөөнү эске алдык, кээ бирөөнү эске алган жокпуз. Бирок иш жүзүндө, практика жүзүндө Нурдин мырза айткандай жогорку кеңештен ошол маселе көтөрүлүп, булар айткан маселелер көтөрүлүп, азыр ошонун үстүндө эми иштеп атабыз. Ооба, бул жерде медиа рыноктон бир эң башкы сунушу, позициясы бул жанагы милдеттүү түрдө каттоону алып салуу деп атат. Биз айтып атабыз, жок, биз министрликтин позициясы дагы ал жерде милдеттүү каттоо болуш керек деп атабыз. Анткени эгерде биз милдеттүү эмес мындай өз эркине таштап коюп катталга десек, анда дагы жыйынтык болбойт, майнап чыкпай калат да. Ошон үчүн биз ошол позициядан биз аларды эске алган жокпуз. Аккредитация маселесинде, мына Нурдин мырза билет, биз анын үстүндө буюрса өз үстүндө сунушубузду жогорку кеңешке беребиз. Нурдин мырза чогуу анткени ал жерде биздин дагы өзүбүздүн көз карашыбызда аккредитация маселесин бир карашыбыз керек. Аны ал жакта же толугу менен алуу боюнча, же кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү боюнча бир маселени карашыбыз керек. Анткени эгерде ал аккредитация азыркы версиясында, вариантында кетип кала турган болсо, ал мындай бир аз кооптонуу жаратат. Экинчиден, жанагы финансылык чарбасына кийлигишүү маселесинде ал жерде дагы биз чогуу карап, ал жерде дагы ошол депутаттар менен экинчи окууда иштейлик деп атабыз. Анан дагы бул маселеси, үчүнчү маселе дагы эмне маселе? Жанагы тиги эме боюнча маселе чыккан. Ал жерде жанагы эменин эскертүү боюнча эскертүү боюнча маселе болчу. Эгерде мисалы санариптик өнүктүрүү министрлиги, башкы прокуратура, анан Адилет министрлиги эгерде 3 орган 2 жолу эскертүү бере турган болсо, бул соттун чечими менен баягы ишти токтотуп салуу деген. Биз ошол нормага дагы биз аз карайбыз деп дагы сунуш берип атабыз. Анткени бул жерде чындыгында бир аз мындай маселе бар. Жакшы, Нурдин мырза, сиздин оюңузча дагы кандай сунуштарды киргизиш керек бул мыйзам долбооруна? Мен баягы тиги ушул буга чейинки эфирлерде дагы жана жогорку кеңеште дагы сөз бериштим, депутаттарга ыраазычылык билдирем. Ошол жерде дагы мен эмне үчүн кайра концепцияга кайтып атам? Ушул мындай да, мыйзам долбоорун кандайдыр бир ченемдик актын иштеп чыгаарда эмне маселени чечкен жатабыз, бул эмнеге багытталган деген маселе эң биринчи ошондон чу дегенде ошондон башталыш керек. Анан бул жерде баягы биз мындай байкап отурсаңыздар, мына 2 жылдан бери массалык маалымат каражаттары дегенде эле тилекке каршы ушу жана биздин мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү көбүнчө эмнени айтышат? Көзөмөл, жоопкерчилик, тартип, каттоо,
жана ушул сыяктуу баягы чектеген, ооздук салган же колу бутун тушаган ушул сыяктуу бир эмелерди айтылып атат да. Эми мисалы азыр көтөрсөк, ошо дагы эле ошонусу чыгат да, башка нерселердин тегерегинде сөз болгон жок. Ошол эле убакта бир нерсени эске алынбай атат. Каттоо күбөлүгү туурабы, туура эмеспи? Жанагы юстиция министри айтып атпайбы, сиз андай күбөлүк эмес, башка күбөлүктү алышыңыз керек. Бирок ошол эле ал айтып аткан габаритовый өзүнүн функциясын аткарып атат. Ошол эмне үчүн эске алынбай атат? Силер берген күбөлүктүн негизинде иштеп атабыз. Мүмкүн силер туура эмес бердиңерби, же биз туура эмес кылдык. Бирок иш жүзүндө массалык маалымат каражаттары өзүнө тиешелүү функцияны аткарып атат. Тажикстан менен болгон кагылышуудан кийин баш болуп биздин мамлекеттик катчы айткан, ыраазычылыгын билдирген. Мына рахмат силерге, ошо чоң салым коштуңар. Кыргызстандын эмесине мындай аброюна шек келтирбей мындай иштеп бердиңер. Ошондон кийин дагы бир мисал келтирип берейин. Интернетте бар болсо керек, Тажикстандын тышкы иштер министринин ордун басары чыгып туруп айтты, но Кыргызстандын журналисттери чатак экен, алар бизди жеңип кетти, Тажикстан элдин баарына жаманат болуп калды, алар деген бизди агрессор көрсөтүп койду. Биз антип көрсөткөн жокпуз, биз чындыгын көрсөтүп бердик, кандай болгонун. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек да, ал айтып атат, биздин Тажикстан журналисттери ошого туруштук бере албай калды, конкуренцияга жарабайт экен. Аргасы кеткенден, мындай айласы кеткенден ошондой пресс-конференцияны мамлекеттин өкүлү берип атат, журналисттердин ордуна. Себеп дегенде биздикиндей журналисттер жок экенин кабар берет. Анан ошон үчүн ушундай күчтүү журналисттерибиз бар экен, редакциялар бар экен, иштеп атат. Мамлекет бюджеттен бир тыйын акча албай туруп, сурабай туруп иштеп атышат. Кантип акча табып атышат, кантип өзүнүн жанагы эмесин, редакцияларын, кандай эфирлерин толуктап атат, айлыктарды кандай төлөп атышат, аны менен эч ким мамлекеттин башы ооруган жок. Тескерисинче ошо колдоо жагы, ошо колдоо деген нерсени уга элекмин да. Ошо 2 жылдан бери жанагы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам кирди. Ал бизди мындай бирөтолу эле каалаган сайтты жаап салса болот да азыр. Ошондой курал бар мамлекетте. Ал жагын азыр мыйзам кирип атат. Эмне үчүн бирөө дагы ушу күчтүү болгон, мисалы эртеңки күнү Аль Жазира, Катар кичкей эле мамлекет. Бирок ошонун Аль Жазирасын азыр дүйнө жүзүндө бүт көрүшөт, билишет, таанышат. Эсептешет аны менен. Эмне үчүн мисалы биз мындай максатты койбойбуз? Эртеңки күнү Нью-Йорк Таймсты эле эмес, Бишкек Таймсты да бир окуп коелучу, алардын пикири кандай экен. Эмнеге биз ушундай мындай кеңири алыска кете турган максаттарды койбойбуз? Мыйзам долбоорун иштеп чыгып атканда. Эмне үчүн ошол жагы каралбай атат? Эмне үчүн жана биздин массалык маалымат каражаттары күчтүү болсун, аларга бир шарт түзүп берели, колдоо көрсөтүп берели деген маселе көтөрүлбөй атканы ал да өзүнчө бир маселе. Мына ушундай болуп атат да. Жакшы, анан Чыңгыз мырза, ушул анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча айтылып өтпөдүбү? Анан жогорку кеңеште Жогорку кеңештеги депутат Тазабек Экрамов да айтпадыбы, ушул жалган маалыматты, аты жыты жок фейк аккаунттар таратып жатат, биз биринчи ушулар менен күрөшпөйлүбү депчи. Анан мен ушул мыйзам тууралуу сурагым келип атат да, азыр бул мыйзам иштеп жатабы, кандай иштерди иштеп жатат? Мисалы фейк аккаунттар менен кантип күрөшүп жатасыздар? Бул жалган маалыматтар боюнча иштөө, коргоо жөнүндөгү мыйзам иштеп атат. Жыл башынан бери, мисалы 23-жылы жалпы 47 кайрылуу келген, 47 кайрылуунун ичинен 8-ин ошол веб-сайттар өздөрү ошол кемчилигин мойнуна алып, алар өзү милдеттүү түрдө өчүрүштү. 2 маалымат агенттиги, 2 эмне айтканда басылма боюнча иш билесиздер, алар соттук эмеге чейин барып эметти. Бирки азаттык боюнча ал эми 24 алар дагы өзүнүн эмеси менен кайра алып коюшту. Деги эле жалпы эмне айтканда анан башка 6 арыз боюнча дагы биз аларды караган жокпуз, анткени толук эмес маалымат болуп калгандыктан. Деги эле фейктер боюнча айта турган болсок, бул жерде биздин карамагыбызда ошол Кыргызстандын юрисдикциясына кирген ошол биз медиа ресурстар менен иштейбиз. Бирок тилекке каршы ошол эле социалдык тармактар болгон Мета корпорациясына тийиштүү Facebook, Instagram,
алар биздин юрисдикцияга кирбейт, мындан тышкары TikTok дагы биздикине кирбейт. Ошондон улам биз азыр ошол Маданият министрлигинин ичинде алкагында ошол атайын мониторинг борборун түзүп атабыз. Буюрса жакын арада ишке кире турган болсо, биз буга чейин да ошо Мета корпорациясы TikToктун өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алар айткан, эгерде атайын ушундай ыйгарым укуктуу орган боло турган болсо, биз силер менен иштешебиз. Бирок биз силердин ошол айткан аккаунтту дароо жаап салбайбыз ал жерде. Ошол аккаунттун ичиндеги контентти, туура эмес контент болсо, ошону биз өчүргөнгө даяр болобуз. Ошого сиздер менен биргеликте кызматкерлерди үйрөтүп, кызматкерлерге окутуп, анан ошолор менен бир кандайдыр бир инструменттин багытын билип алгандан кийин анан иштейбиз деген бир сунуштар бар. Тилекке каршы биз дагы Нурдин мырза экөөбүз ушул бир жумадан ашык ар кайсы массалык маалымат каражаттарында интервью берип келе атабыз. Бул абдан кейиштүү көрүнүш. Эгерде менин оюмча бул фейктер менен иштегендер бул боюнча ушу алсыз адамдар деп ойлойм. Анан айтканда бунун дагы жооп бере турган күнү келет. Анткени баягы эми биз дин маселесинен алып карап көргөндө, эгерде бирөөнүн артынан ушун жала жаап, жаман айтсаң, анын дагы сурагы болот дегендей. Анын акысына кирген болот. Ошон үчүн бул жерге ушул уятсыз, абийирсиз адамдар ушундай кадамдарга барат дейм. Эми тилекке каршы беш колу тең эмес экен. Коомду ушинтип дүрбөтүп, коомду жанагындай туура эмес маалыматтар менен камсыз кылып алдап аткандар, менин оюмча бул абдан биринчи кезекте мамлекеттин өзүнө, бул мамлекеттин биринчи душманы болуп саналат. Анан мамлекеттин бузулушуна мындай кандайдыр бир жол ачат деп ойлойм. Ошон үчүн азыр буюрса, эгерде бул мониторинг борбору ачыла турган болсо, сөзсүз түрдө ошол Мета корпорациясы TikTok менен иштеп иш алып барабыз. Бирок TikTok менен азыр иш алып баратабыз. Туура эмес жанагындай кээ бир контенттер боюнча аларга биз жөнөтүп атабыз. Мунуларды карап коесуздар белек, алар ошол өчүрүп, айтканда ошол аккаунттун ичиндеги контентти өчүрүп атышат. Бирок дароо эле жалпы аккаунтту жаап салат деген биз андан алыспыз, андан алыс болушу керек. Анан эми Тазабек Икрамов мырза боюнча мен тилекке каршы билбейт экенмин. Буга чейин да өзү дагы кайрылып айткан болчу. Кандай маселе эмне экенин, бирок ошону кылган. Эми менин оюм боюнча бул саясатта оппоненттер кылса керек, мындай душмандар деп коем. Анан бул туура эмес негизи өзгөрүш фейктер менен иштеген негизи. Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.